Афганистандан дагы айта турган нерсе, көптөгөн экстремист террористтик уюмдар бар. Алардын ичинде кыргыз жарандар да бар. Сирия, Иракта, башка мамлекеттерде болгон, анан анда-мындан качкан, анан биз билбеген экстремизмге сугарылган жаштар дагы бар. Алардын негизги максаты эмне үчүн Афганистанда ислам динин негизинде мамлекет курса болот, ал эми Борбордук Азиядагы Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстандан курса болбойт деген суроо пайда жаадырат да. Баягы эле халифат дегенде, Ошондой деген алар ой пикир менен жагы эле болсо жүрүшөт. Ошонун негизинде жанагы интернет ресурстарда көптөгөн материалдарды чыгарышат. Ошолор аркылуу вербовка жасайт, өздөрүнө чакырышып. Так что бул жерде дагы эле маселе көп. Демек, ошол тараптан азыр күчөтүш керек экен да кыймыл аракеттерди. Мамлекет тарабы. Эми албетте мамлекет тарабы, укук коргоо органдар бир чети экономикалык жактан аз да болсо гуманитардык жардам берип, кандайдыр бир деңгээлде товарлардын ошол жака өтүшүнө жардам берип атышат. Биз Өзбекстан, Тажикстандагы бирок укук коргоо органдары албетте көзөмөлгө алынып, көптөгөн өзүнчө билинбеген ыкчам оперативдик топтор иштерди жүргүзүп жатышат деген ойдомун.